Депутат Жусупбек Коргонбай уулунун министр Алымкадыр Бишаналиевди уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар деп айыптаганы эсиңиздердеби? Саламаттыкты сактоо министри буга байланыштуу сотко кайрылып, утуп алганын жактоочу Кайсын Абакиров билдирди. Сот Коргонбай уулунун бул айткандарын төгүндөөгө жана Бишаналиевге моралдык зыян үчүн 10 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бишаналиев буга чейин 10 000 сомду балдар үйүнө же кимдир бирөөнүн операциясына берерин айткан. Ал эми сотко кайрылуусунун себеби айрым депутаттардын адамдын ар намысына шек келтиргендигин токтотуу менен байланыштуу экенин кошумчалаган. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Стамбулда 4 кабаттуу үй урап түштү. Соңку маалыматтарда бир киши каза тапканы айтылууда. 7 адамды урандылардын алдынан алып чыгышкан. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Бийлик бул жардыруу эместигин, үйдүн 1988 салынганын билдирди. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Сокулуктагы Айылдын паркында кыз зордуктоого шектелген адам кармалды. Кече 1-июнда Сокулук районунун Раздольный айылынын паркында кызды зордуктоого шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, милиция аталган айылда зордуктоо болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты боюнча Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына кылмыш жаза кодексинин 154 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө учурунда 1-июнда Айылдын паркында ОА аттуу кыз зордукталганы аныкталган. Кылмышка шектүү катары ТИУ аттуу адам кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда керектүү соттук укуктук экспертизалар дайындалып, тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Маалымат Булак, Турмуш KG. Иранда биринчи рет аял президент болушу мүмкүн. Зохра Илахиян Ирандагы кезексиз президенттик шайлоого катышуу үчүн каттоодон өткөн биринчи аял киши болуп калды. Ирандык консервативдүү бул саясатчы айым 2 рет парламентке мүчө болду. Биринчи рет 2008-2012 жылдары депутаттык милдетти аркаласа, экинчи рет 2020-2024 жылдагы чакырылышка шайланып келген. Соңку маалыматтарга таянсак, андан сырткары дагы бир нече эркек саясатчылар президенттикке талапкер катары каттоодон өткөн. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Имамидин Ташевдин камактагы мөөнөтү узартылды. Бийликти күч менен басып алууга. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бийликти күч менен басып алууга даярдык көрдү деп шектелген KG Group компаниясынын башчысы Имамидин Ташевдин камактагы мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине 1-май райондук соту билдирди. Маалым болгондой, анын башкаруу чарасын узартуу өтүнүчүн сотко УКМКнын Бишкек шаары боюнча тергөөчүсү берген. Өтүнүч канаттандырылып, Ташевди камакта кармоо мөөнөтү 22 июнга чейин узартылды деп жазылат маалыматта. 41 жаштагы Ташевди былтыр октябрда УКМК кармап кайра кое берген. Кийин ишкер өздөрүн УКМК кызматкерлерибиз деп тааныштырган адамдар аны күч колдонуп урдап 8 күн кармап 100 миллион сом талап кылганын айткан видео кайрылуу жасаган. Бирок көп өтпөй УКМК Ташевдин активист менен төңкөрүш жасоо тууралуу сүйлөшкөн видеосун жарыялаган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жыйынында Ташев издөөгө алынганын билдирген. Ташев 22 апрелде Алматыдан Кара Балтага келе жатканда колго түшүрүлүп, соттун чечими менен 22 майга чейин камакка алынган. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Кыргызстандан Түркияга экспорттолгон товарлардын көлөмү 40,2%га өстү. 2024 жылдын январь-апрель айларында Кыргызстан Түркияга экспорттолгон товарлардын көлөмү 40,2%га өстү. Бул тууралуу Түркиянын статистикалык институтунун маалыматында айтылат. 4 ай ичинде экспорттоонун көлөмү 118,7 миллион долларды түздү. Былтыр январь-апрель айларында Кыргызстан Түркияга 84,7 миллион долларлык товар жөнөткөн. Буга чейин 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан Түркияга товар экспорттоону 2,3 эсеге көбөйтүп, 273,9 миллион долларга чейин жеткен. Маалымат Булак, Баракелде.
Эртең Жапаров Беларуска иш сапары менен барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3-4 июнь күндөрү иш сапары менен Беларусь өлкөсүнө барат. Өкмөттүн маалымат кызматы Жапаров Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышаарын билдирди. Мындан тышкары Евразия экономикалык бирлигинин азык-түлүк коопсуздугу пленардык сессиясына катышуу жана Белагрой 2024 эл аралык адистештирилген көргөзмөсүнө баруу пландаштырылган. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отурумунда 10дон ашык маселе каралары кошумчаланды. Маалымат булак Супер KG. Бишкектен урдалган унаа оштон табылып шектөө кармалды. Бишкек шаарында унаа урдоого шектелген жаран кармалганын 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда шаар тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анын айтымында 15-майга караган түнү белгисиз адамдар Манас проспектисинде токтоп турган анын Volkswagen Golf 3 үлгүсүндөгү унаасын урдап кетишкен. Бул фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 211-беренеси автотранспорт каражатын ордоо боюнча кылмыш иши козголгон. 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектөө катары бир нече жолу соттолгон 1992-жылы туулган К.А. Ош облусунун аймагынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Милиция кызматкерлери урдалган унаа Ош облусунун аймагында экенин аныкташкан. Учурда унаа ээсине өткөрүлүп берилди. Тергөө уланууда. Маалымат булак Репортер KG. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев өзүнүн тапшырмасын өзү кантип аткарып, жеңил автоунаа менен жүрүүдөн баш тартып, жумасына 2 рет колдонбой жатканын көрсөттү. Видео Алатоо 24 каналына жарыяланган. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Дмитрий Бивол дүйнө чемпиондугун ийгиликтүү коргоп калды. Бул тууралуу спортчунун социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Ага ылайык ал ливиялык атандашы Малик Изданды 6-раундда техникалык нокаут менен жеңди. Беттеш кече 1-июнда Эр-Рияд шаарында орун алды. Маалымат булак Супер KG.